Балдардын ден соолугун чыңдоо максатында бала эмгизүү жумалыгынын алкагында дарыгерлер айыл тургундарына наристе үчүн эне сүтүнүн пайдалуулугу тууралуу маалымат беришти. Ар жылы 1-августтан 7-августка чейин бала эмгизүү жумалыгы республика аймагында өтүп келет. Ошон үчүн сүт эмизген бала ден соолукта болот, оорубайт, инфекцион оорулар менен оорубайт жана балдары дени сак болот. Балдарды 6 айга чейин эмизиш керек, 6 айдан прикорм. Вообще илгери келиндер 2 жашка чейин 3 жашка эмизчү. Бул биринчи биздин өзүбүздүн менталитетибиздин күчтүүлүгү деп эсептейм, потому что 3 жашка чейин төрөтүн ортосундагы дистанцияны сактоо деген сөз болот. Дарыгерлердин айтымында наристе төрөлгөндөн баштап 6 айга чейин эне сүтү менен азыктанышы керек. Анткени балада ар кандай жугуштуу ооруларга каршы иммунитет пайда болот. Мамашалар келди, кичинекей балдар менен кош бойлуулар келди, көрүп турасыздар. Медайымдар жана райондон коноктор келишти. Мындай иш-чаралар буга чейин деле өтүп келген. Анткени бул биздин эң негизги жумушубуз эмчек эмизүүнү даңазалоо. 6 айга чейинки келиндерге бул ишти ар бир медайым өзүнүн көчөсүндө мына төрөлгөндөн баштап жүргүзүп келишет. Иш-чара кош бойлуу аялдар, ошондой эле балалуу энелер чакырылды. Аларга эне сүтүнүн наристеге пайдасы жана баланын саламаттыгы жөнүндө маалымат берилди. Азыркы учурда 4 балам бар. Бул 4-чү балам. 3 балам эле эмчек эмгизүү менен эле чоңоюп келатат. 1,5 жашка чейин эмгизип атам. Бул балам азыр 4 ай болду. Өтө пайда эмеси чоң. Мисалы, ал эмгиспей калсаң, ал көп ооруга алып келишет. Эмгисең, сүтүң менен жууп кетет. Өз үстүнө дагы жакшы таасир этет. Жыл сайын август айында баланы эмгизүү жумалыгы республика аймагында өтүп турат. Бул жылы облустагы бардык фаптарда жана ооруканаларда түшүндүрүү иш-чаралары жүрдү. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Урман Догдурбек уулу, Талас району.